Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 7 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабынан Кашкабаш айылынан бир сатылуучу көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Южный магистраль жана Барпалков көчөсүнүн кесилишиндеги круговойдун жанында турам. Мынакей бул круговой туғандар. Южный магистраль Барпалков көчөсүнүн кесилиши. Ошол жерден бир аз эле башты карай жүрүп түз эле өйдө карай, түштүктү карай кеткен жол менен барсаңыздар, мына бул айыл Кашкабаш айылы болуп калат. Шаардын түштүк тарабы Толук Арапка жакыныраак. Аласта да жакшы жерлердин бири дешет көпчүлүк тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Ал жака чейин жүргөн маршрутка да бар. Бул жерден да шаардын буш-бушуна жүргөн көптөгөн эле маршруткалар бар экен. Чыгыш тарабына ушул эле көчөнүн мына Фуд курулуш компаниясы тугандар көп кабаттуу үйлөрүн куруп аткан учуру. Эми барып калган маалыматты сиздерге үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабы Дарек Исмаил уулу Асанкул көчөсүндө жайгашкан. Мынакей бул үйдүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чегара бул жерден башталат. Забор үчүн куюлган фундаменттер мынакей дарбаза айынын жайы калтырылыптыр. Анан батыш чегара мына бул фундамент бүткөн жерге чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жерин аянты 4 соток, кызыл китеп ээсинин колунда, жана ошол сатып аткан адамдын атында экен тугандар. Ээсинин атында. Дагы эмне маалыматы? Мынакей көчөлөр, райондун көрүнүшү, кошуналар негизден тынч, жакшы жерлердин бири экен. Шаардын өйдө тарабы абасы таза, ушундай жакшы жерлердин бири. Андан ары мынакей бул коросу, дарбазана кирсеңиздер эле кенен навес кылып, машина көйлө койгонго жайы кылсаңыздар болот экен тугандар. Үйдүн бул түштүк чыгыш тарабынан көрүнүшү, балкон, терезелердин жайы, мынакей түштүк тарабынан дагы, күн өткөн тарабынан дагы терезелердин жайы орнотулган. Үй өзү 11ге 9 толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Сейсмопояс коюлуптур, калганлары коюлуптур тугандар. Анан мына түштүк тарабында эле заборго чейин каралыкта ушунча дагы бош жери бар экен тугандар. Дагы эмне маалыматы? Мынакей бул жагы балкон. Бул жагы кире бериш болуп калат экен, прихож ошондо тугандар, кийин кыла алсаңыздар болот. Так. Мектеп жөнүндө айтпаптырмын, Азыркы учурда балдар мектепке жалга барып келет, же болбосо селекцияга барса болот. Анан жанына эле азыр чоң курулуш жүрүп атат тугандар, ошол жердеги мектепти ачышат экен. Азыр садиктер бар, жана жүргөн маршруткалар бар. Так, бул үйүбүздүн чыгыш түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында мондай бош жерлери. Быйыл кызылга жер жемишкен экен, жана түндүк чегара мына бул пескол болуп бүткөн жерден түз, мындайынан могу даракка чейин барып калат. Могу таштар батыш чегара тугандар. Үйдүн тышкы тарабында ажатканасы жана летний душ окшойт катталган жагында. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көргөнүңүздөй темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей тугандар, бул үйүбүздүн кире бериши. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей бул жакта кухня, бир бөлмө, зал, санузел, экинчи жашып кеткен тепкичтер жана алдый тарабында кладовка кылсаңыздар болгудай жай экен. Кире бериш мына потолок гипсокартон монтип орнотулган, дуалдар шпаклевка болгон, стяжка коюлган, электропроводдор тартылган, мондай жандырып өчүрүү эмелери и точкалар баары орнотулган, электропроводдор киргизилген. Так, андан ары кирип эле сол тарапка карай кирсек, бул жерде кухня, мынакей кухонный мебелдин жайы калтырылган. Так, раковинанын кандай турбалары бар орнотулуптур, бир гана раковинаны орноттук, сууну чыгаруу керек. Мынакей кухнянын түштүк тарабынан, чыгыш тарабынан терезелер орнотулган, дуалдар шпаклевка, потолок мынакей гипсокартон, пол ламинат орнотулган тугандар. Андан ары мынакей бул бир бөлмөдө жана кухнянын кирүүчү эшиктери да орнотулуптур. Мынакей бир бөлмө, түштүк тарабынан терезе, пластик терезелер, ушуларга чейин бүтүрүлгөн шпаклевка, гипсокартон, полдар стяжка. Көчө тарабынан мынакей терезе. И андан ары бул жагында зал. Мынакей
лампочка орнатылып тұр, түндік тараптан терезе. Бұл залдың көрініші. Туғандар. Душ. Ваннаның бөлмесі. Саныл зал туғандарына кей жылы жағы шейін бетірілген. Ондай ракайнаның шындай сантехникасы бары орнатылған. Кафелі орнату керек. Жылы жағы шейін бетірілген. Андан ары кіскелі біраз нөтелі баштанып қалып тұр. Так. Тепкіштер. Тепкіштің ылдық жағында кладовка қылып қойсаңыздар біле болғыдай жайы. Андан ары сіздерге екінші этажды көріп өсейін туғандар. Накей туғандар бұл үйіздің екінші этажы. Екінші этажы штукатурка болып тұр. Электропроводтар ғандай тартылып тұр. Шығыш тараптан бір терезе, арқы бөлменен 2 терезе, жана бұл жақтан балконға шыққан ешіге. Бұл жерден район кенен көрінеді туғандар. Ауасы таза, жақсы жерлерді берейін мінекей. Бұл райондың көрініші. Так, андан ары бұл жақта қайсы жақтан шыққан деле оң тараптан көргөз баштайын. 2 ешік. Азыр учурда бір бөлмө, негиз оюнча ортасынан бөлүп, бул жерде 2 бөлмө кылуу планы бар экен. Батыш тараптан түндүк тарабынан терезе орнотулган тугандар. Мынакей. Бул жактан короосу. Өзүңүздөр деле байкап турсаңыздар керек, асман көк. Абасы таза, тынч, жакшы жерлердин бири. Кашкабаш. Андан кийин бул эшиктен кирсеңиздер деле ошол эле бөлмөгө кире аласыздар. Азыркы учурда кийин бөлгөндөн кийин 2 бөлмө болуп калат бул жак. Ошондо чыкканда мондай жайы, мындан сырткары 4 бөлмөдөн турат, бир балкон. Мынакей, бул экинчи бөлмө. Түштүк тараптан терезенин жайы, патлаушулук жага чейин бүтүрүлгөн. Бул 4-чү бөлмө. Түштүк тараптан терезе, чыгыш тараптан терезеси. Мына тугандар, бул жерден балконго чыксаңыздар деле, тоолор көрүнүп, ушинтип табият көрүнүп турган жери. Так, эми силерге короосуна чыта калган маалыматтарды бир чекеден берейин тугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы тугандар. Так, чекараларын деле көргөздүк. Суусу тугандар бар, мына бул жактан чыгарылган. Анан бул жер жемиштерге чейин монтип шланг менен жеткирилген учуру. Ички тарабына деле сантехника ошондой турбалар баары киргизилген. Кухняга деле ракайнанын жайлар бар орнотулган тугандар. Бул үйүздүн түндүк тараптан көрүнүшү. Бул чоң үйүздүн баасы $75,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эсиктелди деп жазылып турат тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер үй издеген дос туугандарыңызга бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.